Барыңыздардын куттуктарыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Азыр биз Ош шаарындагы Подиум аталышындагы моделдик окуу курсундабыз. Бул жакта моделдикке даярданып чыккан кыздар менен бүгүн таң эрте таанышабыз. Кызыктын баары алдыда биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мантагыңыздар менен Ош ТВ телеканалы ар таң көрсөтүүсүнө конок болуп келип калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта эми баарыбыз эле тааныган Оштогу белгилүү дизайнер, өзүң да модель болуп жүргөнсүң. Асылжан Камбарова. Сиз түптөгөн моделдик мектеп, кыскача эми өзүңүз жөнүндө дели телекөрүүчүлөргө бул жактагы моделдик мектебиңиз тууралуу кыскача маалымат берсеңиз. Биз Подиум мода стиль жана сулуулук борбору 2015-жылдан бери ачылып иштеп келе жатабыз. Ошол Подиумдун алкагында бизде ушу моделдик мектеп бар. Подиум Models деп. Бул 5 жаштан баштап 25 жашка чейинки жаш улан кыздарды тарбиялап келе жатабыз. Биздин модельдер азыркы учурда бизден окуп бүтүрүп, иштеп бизде жана ошондой чет жактарда дагы ушул кесипти аркалап иштеп жаткан модельдерибиз бар. Бизде мисалы үчүн профессионал модельдерди гана эмес, өзүнүн тулку боюн түз алып жүрүү, туура сүйлөө, себеден оратордук, чеберчилик сабагыбыз бар. Ушул моделдик мектепте өзү айтып тургандай, ошо моделдик мектеп деген үчүн бир нече сабактарыбыз бар. Эң негизгиси модельдикке даярдоо, Моделдикке даярдоо, албетте. Жана ошондой эле түз басуу, дефиле деп коебуз. Стиль сабагы бар. Демек, сонун эле жетишкендиктерге жетүүгө болот, Ооба, албетте. Бул жакта азыр сабак окуп жатканын көрдүк. Негизи кандайдыр бир шарттар менен тандап аласызбы бул жерге же? Бизде мындай сөзсүз түрдө биринчиден жаш курагы туура келиш керек. Ал эми шарттар боло турган болсо, биз баардыгына эле шанс беребиз. Бою кыска кыздар да бар, мисалы үчүн, бирок өң келбети аябай келишкен. Бою кыска, моделдик бойго жетпесе дагы, алардан өтө профессионал фотомодель кыздарды даярдап чыгарабыз. Кээинки учурда, мисалы үчүн, бою узун, аябай келишкен кыздарыбыз бар, бирок сүрөткө түшүп келгенде, баягы орустарда айтат, фотогеничная депчи, андай болбой калышат да, сүрөткө келгенде негедир жакшы сапатта чыкпай калат сүрөттөрүбүз. Кээинки кыздарыбыз бар, бою кыска, өң келбети дагы мисалы үчүн жакшынакай, анан сүрөткө түшкөндө ушунчалык фотогеничная деп коет, сүрөт аябай сонун чыгат да. Ошондуктан фотомоделдикке бойдун мындай узундугу шарт эмес. Ал эми топ модель болуу үчүн албетте ал 170тен жогору болуш керек. Ал топ моделдикке мисалы үчүн мода көргөзмөлөр болгондо бизде талап күчтүү. Сөзсүз түрдө 170тен жогорку кыздарды топ моделдикке мода көргөзмөлөргө жөнөтөбүз, алабыз. Жакшы экен. Анда бул жактагы өтүп аткан сабактарга кошулуп, аны менен биргеликте экран артындагы келечекте мен модель болом деген кыялданып жүргөн кыздарга бир мастер-класс көрсөтсөңүз. Макул, сөзсүз түрдө азыр ошол сабак учурунда биз эмнени үйрөнөбүз, кантип туура басканды, осанкасын кантип туура кармоону, өзүнчө бир мастер-класстарыбыз бар. Ошонун бир нече түрүн көрсөтүп коелу. Анан каалоочулар болсо, албетте эшигибиз ачык, келип катышса болот. Анда баштайлы. Азыр бул жакта кыздар даяр, сиз даярсыз. Эмнени көрсөтөбүз? Азыр мен сөзсүз түрдө, мисалы үчүн, бир гана ушул сабак учурунда эле эмес, эртең менен турганда ар бир кыз, ар бир сулуу модель болом деген айым кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Ошону көрсөтүп бермекчимин. Биз ушул көнүгүүлөрдөн баштайбыз ар дайым сабакты. Анан ушул көнүгүүлөрдү баштап алгандан кийин биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн денебиз кийинки этапка даяр болуп калат экен дагы. Негизи эле ар дайым денебиз тонуста жүрөт. Ушул көнүгүүлөрдү сөзсүз жасап жүрүү керек. Эмнеден баштайбыз жана эмне менен аяктайбыз, ошонун баарын көрсөтүп берейин. Жана бул өтө чоң, өтө пайдалуу мастер-класс. Бул биздин көрүүчүлөр деле үй шартында эртең менен ар бирин үйрөнүп жаттап ала турган болсо, үйдө жасай берсе, сөзсүз түрдө денеси, тулку бою ар дайым тонуста жана түз жакшына жүрөт. Ошол жерде мен да кошулсам болот. Сөзсүз түрдө жакшы болмок кошулсам. Анда мен да кыздардын катарынан орун алайын. Эң биринчи көнүгүү бул моюнга кылынуучу жана башка кылынуучу көнүгүү болуп эсептелинет экен дагы. Биз бул көнүгүүнү баштайбыз. Силерге, конечно, это оң жак болот, мага сол жак. Кепке оңго
точка сол. Оңго точка сол. Азыр кыздар менен биргеликте алгачкы машыгууларды бүттүк. Эми болсо басууну биргеликте үйрөнөбүз. Айта кетчү нерсе, эгер сиз да үй шартында дал ушул машыгууларды кайталоону кааласаңыздар, ыңгайлуу кийинип алыңыздар, себеби көнөк менен аябай кыйын болот экен. Демек, азыр эми басканды үйрөнөбүз, Ооба, кийинки көрсөтүп берүүчү мастер-классыбыз бул кантип толку бойду туура түз кармап жана кооз басуу керек. Ошол жөнүндө үйрөтөбүз, көрсөтөбүз сиздерге. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле, кыздардын баары азыр өздөрү билип эле таяктарды кармап, осанкасын түз коюп туруп калышты. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле, сөзсүз түрдө таяк жардамга келет экен бизге. Бул өзүңүздөр көргөндөй эле мына ичке келген таякча болуп эсептелинет. Ушул таякчаны дагы кантип түз кармоо керек. Мына кызыбыздын фигурасын карап көз салып койсоңор, бул мына желкесинин лопатка деп коебуз, так ортосуна келтирген дагы, анан колду өткөрүп таяктан кармап алган. Биринчиден бул ыңгайлуу, экинчиден бул толку боюн жана ошондой желкесин түз кармоого жардам берет экен. Эми ушул таякты ушинтип кармап алып туруп анан басышат кыздарыбыз. Ошондо гана жана дене өз көнү баштайт экен дагы түз баскангачы. Анан ушул осанкасы сакталып калат экен дагы. Бир гана подиумда гана эмес, мода көргөзмөлөрдө гана эмес, көчөдө да ушинтип басып калышат экен. Анан кыздар анда бир сыйра азыр көрсөтөбүз. Анан ушул таякчаны кармап коюлгандан кийин эле осанкаңар уже пайда болду. Эми кантип дефиле кылыш керек, кантип басыш керек, ошону көрсөтүп бересиңер. Кантип модельдер туура түз жана кооз басуу керек. Биринчиден сөзсүз түрдө дене түтүнүнө түз кармоо керек. Бел түз болуш керек сөзсүз түрдө. Көкүрөк түз кармаш керек. Жана ошондой эле ийекти бир аз көтөрүп коет экенбиз, өтө эмес. Бир аз көтөрүп туруп, сөзсүз түрдө алдыга түз карайт экенбиз. Айрыкча подиумда басып атканда эч качан полду карабай же башка жакты карабастан сөзсүз түрдө алдыга бир точка коюп алып туруп, ошону гана көздөп басуу керек экен. Анда азыр баштадык кыздар. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да өзүмдү сынап көрүш үчүн бутума атайын такалуу бут кийим кийип, даярданып калган учурум. Мага жардам берет деген үмүттөмүн. Моундай, Ооба, сөзсүз түрдө таякты ушинтип кармап алуу керек. Биринчиден өзүңөр да сезип аткандарсыңар, бул мына омурткаңар түздөлүп, желкеңер өзү менен өзү эле түздөлүп калып атат. Жана осанканы ушу түз кармаганга жардам берип атат. Ушул калыпта өзүңөрдүн толку боюңарды сактап калууга аракет жасашыңар керек дагы, таяктын жардамы менен. Кийинчерээк бара-бара таяктын жардамысыз эле өзүңөрдүн желкеңерди түз кармап басып каласыңар. Күнүнө канча убакыт, канча мүнөт, канча саат? Сөзсүз түрдө күнүнө жок дегенде 2 сааттан сөзсүз түрдө ушинтип басып туруу керек. Мисалы үчүн айрыкча биз эми көпчүлүк учурда үйдү шартында кечинде мисалы үчүн телевизор көргөнчө же үйдөгүлөр менен баарлашканчабы ушу таякты кармап алып, мисалы үчүн ары бери басып бир аз алектенсек, сөзсүз түрдө денебизди түз кармап жүрөбүз. Бул модель болом деген кыздарга эмес, жөн айымдар үчүн деле. Сөзсүз, албетте. Боюн түз алып жүрүш үчүн чоң жардам берет. Чоң жардам берет.
сонун экен бизге берилген убакытта ушул жерде өз соңуна келдиңер. Сиздерге чоң рахмат. Иштериңиздер болсо ийгилик. Силерге да чоң рахмат. Кош келипсиңер. Биздин подиумга ар дайым силерди тосуп алууга, силерге мастер-класс көрсөтүп берүүгө, өзүбүздүн билген нерсебиз менен бөлүшүүгө дайым даярбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ага мен болсо ушул жерде кезекти кесиптештериме берип, сиздер менен аруу таңда амандашканча деп каламын.